Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү өзүбүздүн көрсөтүүлөрдү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун варианттын негизинде 5 томдуу роман кара сөз түрүндө жазган элем. Мына китептердин баары дерлин көз алдыңарда турат. Баары 5 тең. 5 китептин баары турат. Мен бул китептерди Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул 5 томдуу китеп мектептердин программасына киргизилип, кыргыз адабиятынын программасында сабагында Манас эпосун окууда кошумча адабият катары сунушталган. Андан кийин балдарга, окуучуларга жеңил болсун деп мен мынтип 8 жана 11 класстын балдары үчүн орто жумуш дептер түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы билим берүү академиясы тарабынан мектептердин программасына киргизилди. Мындан тышкары мен өзүмдүн романымды орус тилине котордум. Жана атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com деген сайтты ачып, романымдын орусча, кыргызча варианттарын ошол жерге сатыкка койдум. Ошондой эле эпосубуздун мындан ары даңазалоо максатында мен ушул видеороликтеримди азыркы учурда орус тилинде да чыгарып жатамын. Жана аны дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштошуп жатам. Мунун өзү биздин баатырлык эпосу жөнүндөгү романды дүйнөнүн ар бир адамы өзү каалаган тилде окуп ала турганына шарт түзүлдү. Ошондуктан мен силерден суранат элем, өзүңөрдүн тууган уруктарыңарга, тааныш билиштериңерге ушул жөнүндөгү маалыматты жеткирип койсоңор. Азыр болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантайын. Ушундан кийин аксакалдар анын сынышын кызуу талкуулашып, Ала Тоого көчүүгө макул болушту. Мени колдоп бергениңер үчүн чоң рахмат, аксакалдар. Ыраазычылыгын билдирди баатыр. Ушул күндөн баштап Ала Тоого көчкөнгө даярдыкты баштайлы. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Мекенге көч деп эч кимди зордобогула. Көчүүнү каалабагандар Тарбагатай, Ара Тоону жердеп ушул жерде кала беришсин. Калгандар болсо көчүүгө керектүү шаймандарын, азык түлүгүн камдашсын. Макул деп баары ыраазы болушту. Эми болсо аксакалдар, курсактын камын ойлойлу, жылмайды Манас. Эртеден бери баш аламан сүйлөп, аябай курсагыңар ачса керек. Ошондуктан сөздү коюп, эт кымызга тойгула. Силер үчүн 800 кой, 80 бээни сойгонго буйрук бердим. Жай отуруп тамактанып алгыла. Ой, баракелде Манас, кубанып кетишти аксакалдар. Марттыгыңа, берешендиңе рахмат. Ошол күнү аксакалдар баатырдын коноктору болушту. Эртеси күнү Манас аларды кайрадан эт чучукка тойгузуп, атаулууга 1 томдон жаптырып, айыл башы, аксакал, топ башынын баарына жорголордон тандап миндирди. Той тарап эл кеткенден кийин Манас айылдагыларга көчүүгө даярданууга буйрук берди. Баардык даярдыктар бүткөндө ашы улуу белге кароолчулукка 6000 аскер коюлуп, 60 миңден ашуун көч Ала Тоону көздөй жөнөдү. Көч Жылдызды, Утезди, Музбелди, Марал башыны, Долонду, Аксыны, Шаяны, Жайкөлдү, Жайдөбөнү, Кашкарды басып өтүп, Какшал тоосун таянып 8 ай жатып алды. Мына бул биринчи китептин аягы болду. Эми биз силер менен бул
Meni kitebimden ikinci tomuna okuğa ötüşüyor. İkinci tomunu okuyoruz. Birinci bab. Алуке қандың Манасқа бағынғаны. 6 айдан көшкен қырғыз көші қақшал тоғысын таянып, 2 себеп бойынша 8 ай демалып жатты. Біріншіден, 6 айдан шыққан көш демалуға мұқтаж еді. Алысқы жолдан қары қартаңдар, қыз келіндер ғана емес, алду күшті жауынгерлер де шарт-шашты. Екіншіден, қырғыздар жолға жазда шыққан болса, қақшалға келгенде күз келіп, күн қысқарып, түн ұзарды. Ауа райы өзгеріп, суық бола баштады. Мұндай күндерде өзгөчө қыштың ызғарында ушундай чоң көштүн тоо шаралап, ан-жан тарапқа аман есен өтүшү аябай кыйын. Эгерде ешқандай дұшман қол салбаса да, мұндай опырталды жолда жүру өте чоң көйгөйдү жаратмак. Манаш жүрүштү токтотуп, Қақшалда кыштоого буйрук бергенде, кубанган эл жүктөрүн нарлардан түшүрүп, боз үйлөрүн тигип, төшөк жуурткандарын алып кирип, айыл-айыл болуп отурукташа башташты. Капыстан кол салган жоо, кызыл кыргын салбоосу үчүн көштүн четине чатырлуу арабалар тегерете коюлду. Арасынан душмандын атчан же жоокерлери өтүп кетпесин деп, арабалар бири-бирине бекем чынжырлар менен байланды. Сактыкта корлук жок деп, көштү сыртынан күнү-түнү куралчан аскерлер катуу кайтарышты. Күнүмдүк тиричилиги менен ора болгон эл кантип кыш айлары өтүп, жадыраган жаз келип калганын сезбей калды. Жердин бети үстүндөгү ак тонунан бошонуп, кызыл-тазыл гүлдөргө бөлөнүп, келген куштар кайтып келип, токойлорду тоо таштын боорунда уяларын салышып, айланан ого өтер шаңга бөлөштү. Жаздын этек четинде саратандын илеби билине баштаганда, Манас атасы Жакып баш болгон аксакалдарды кеңешке чакырды. Анын боз үйүнүн жанындагы жайкалган көкшелердин үстүнө салынган кызыл-тазыл килемдерге отурукташкандан кийин баатыр аларга эмне себептен чакыргандыгын билдирди. Туугандар, сөзүн баштады алтын таксысында отурган, үстүнө кызыл чепкен кийген Манас. Бул жерге келгенибизге 8 айдын жүзү болуптур. Былтыр Какшалга үздүн башында келсек, азыр жаз аяктайын деп калды. Кудайга шүгүр, баарыбыз кыштан эсен аман чыгып алдык. Туура айтасың, балам, аксакалың сылай сүйлөдү. Анын жанында отурган ак калпакчан Жакып. Өткөн жылы канчалык ыйык ата журтубузга тезирээк жетүүгө умтулсак да, ушул жерде тыныгууга чечим кабыл алганыбыз туура болуптур. Эгерде биз шашмалыкка салып, жолубузду уланта бергенибизде, ушундай опурталдуу, узак жолдо канчабыз ит кушка жем болуп, канчабыз ооруп, тоңуп, канчабыз караңгы түндөрдө жардан учуп, канчабыз белгисиз душмандардын колунан ажал табат элек. Муну бир Кудай билбесе, эч ким билбейт. Аксакал калы сөз айтып жатат, чуулдаш тегеректегилер. Биз жолду улантпаганыбыз туура болуптур. Мен силердин сөзүңөргө толук бойдон кошуламын, деди Манас. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Биз ынтымактуу болуп, баардык иштерди акылдашып чечсек, эч убакта кем болбойбуз. Бир киши адашып же жаңылышып калуусу мүмкүн. Бирок көпчүлүк адашпайт, жаңылбайт. Көптүн көзү көрөгөч. Асыл таштан акыл баштан чыгат. Ошондуктан кан болсом да мен чоң
олуттуу маселелер боюнча силер менен акылдашып чечим кабыл алганга аракеттенем. Эмне үчүн жоопкерчиликти алып, өзү жалгыз баарын чечпестен биз менен кеңешип жатат деп мунунду айып көрбөгүлө, туугандар. Сага ачкандай капачылык жок, баатыр, жылмайды ак калпакчан Бердике. Улуу башыңды күчүү кылып, эл менен акылдашып жатканыма жетиришинче баарыбыз кубанып, төбүбүз көккө жетип жатат. Сени кандыкка көтөрүп жатканда, бул жигит бизге жакшы, адилеттүү башчы болот деген үмүтүбүз толук акталды. Ошондуктан башыңды токтотпостон ушундай ыкма менен элди башкара бер, балам. Биз элдин аксакалдары, акылмандары бул ишмердигинде сага колдон келген акылыбызды, жардамыбызды аябайбыз. Туурабы, туугандар? Кайрылды ал жанында барган. Эң туура кайрадан чуулдашты отургандар. Бизден кандай жардам керек болсо, тартынбастан сурай бер, Манас. Мага ушунча жакшы, жылуу сөздөрдү айтканыңыздар үчүн чоң рахмат. Теңири жылмайды, Манас. Мен ушул кезге чейин силерге таянып, чечим кабыл алып жаткандыгым туура экендигине дагы бир жолу ынандым. Эми уруксат берсеңер, силерди чакыргандыгымдын башкы себебин айтайын. Жаз бүтүп, жай келейин деп калды. Ашуулар кардан бошонуп, жолдор ачылды. Менимче ата журтубузга жолду улантууга мезгил жетти. Силердин буга оюңар кандай? Мындай чечимге баары макул болсо керек, катты Жакып. Эч кандай тоскоолдук жок болсо, эл жолго чыгууга даяр. Бай Жакып туура айтып жатат. Колдоду тууганынын сөзүн. Баяктан бери сөзгө аралашпай отурган кара тебейчен Акбалта. Көчтөгүлөр бул учурду чыдамсыздык менен күтүп жатат. Андай болсо, эртеге таң атканда жолго чыгууга даярдангыла деп бүтүм чыгарды Манас. Эртеси күнү кабыл алынган чечим боюнча көч Анжиян тарапка сапарын баштады. Көчтү 80 000 куралчан аскер кайтарып, башында Манас баштаган себилдүү 84 жоопкер атчан келе жатышты. Улуу көч артыстан ашып, талай ашуулардан өтүп, жол азабын тартып, 2 ай тынымсыз жүрдү. 30 адымдын оюна келип, Кууш Капчыгайды басып өткөндөн кийин кыргыздар Кенен өрөөнгө Каракулжанын сайына чыгышты. Кудайга шүгүр, ыраазы болуп сүйлөдү. Аттынан жерге жеңил секирип чыккан Манас. Эсен аман ата мекенибизге жеттик. Ушул күндөргө жеткиргенине мен Кудайга чексиз ыраазымын. Көзүнүн жашын кыргырта жооп берди Жакып. Туул өскөн жериме жетемби, же бөтөн эл, бөтөн жерде мекениме куса болуп, өлүп каламбы деп далай уйкусуз түндөрдү өткөргөн элем. Тилегим кабыл болуп, ата бабамдын жерин көрдүм. Эми тиги дүйнөгө сапар тартсам да арманым жок. Сиз өлгөнгө көп ашыга бербеңиз, тамашалашты Манас. Биздин алдыда бүтүлө турган иштерибиз көп. Макул, азырынча өлбөй турайын, деп жылмайды Жакып. Ата кайрадан олуттуу чыккан Манас. Көчтү ушул жерге токтотолубу, же башка жерде конушкубалыбы? Менимче ушул жерде азырынча калганыбыз оң. Бир аз ойлонгондон кийин жооп берди Жакып. 2 айдан бери биз эч нерсе өспөгөн, суусу аз болгон тоо таштын арасын аралап, өзүбүз суунун
Malımız çöптün azdığından aябай кыйналдык. 30 aydır bolsa çöbü arbın, suusu mol, kenен өрөөн. Бул жерден биз эңсеген Анжиянга да жакын. Бар болгону 2-3 күндүк жолду басып өтүү керек. Макул ата, деди Баатыр. Анда азырынча ушул жерде токтоп өзүбүзгө келип алалы. Манастын буйругу боюнча кыргыздар сууга бети башын жууп алгандан кийин жүктөрүн нарлардан чүрүшүп 30 адыр боюна, өксө жолдун боюна айыл конуп, үй тигип, аш айманын бүтүрүп, караптыр малдын жайына айдап жылкы сугарттым, кара кулжа сайына. Элде эшкис душманы Алоокенин жерине келгенин түшүнгөн кыргыздар коопсуздук чараларына өзгөчө көңүл бурушту. Көчтүн четине тегерете коюлган арабалар жаңы, аябай бекем чынжырлар менен бири-бирине байланып, сакчылыкка эң күчтүү, тажрыйбалуу жоокерлер коюла баштады. 10 башылар гана эмес, 100 башылар, атүгүл 1000 башылар да калмактардын чабуулуна каршы көрүлгөн чаралардын жетиштүүлүгүн кайра тынчсызданып текшерип жатышты. Эгерде Алоокенин жоокерлери коргон үчөктөрүн жарып өтсө, көчтөгүлөрдүн бири да суу калбай тургандыгын баары эң сонун түшүнүп жатышты. Ушундай опуртандуу коркунучтуу абалда Манас дагы бир жолу өзүнүн эл жүрөк баатыр экендигин далилдеди. Көчтүн баары жайланып отурукташканын текшерип көргөн Учал Баатыр жай бүтүп, күз жакындап келе жатканын эске алып, ууга барууну чечти. Ал өзүнүн бул ниети жөнүндө атасына билдиргенде Жакыптын көзү чекшейди. Балам, эмне болгон? Уккан кулагына ишенбеди ата. Биз менмин деген, ааландан эч ким жеңбеген Алоокенин жерине келсек, корккондун ордуна эси жок балам, кайдагы уу тууралуу айтып жатат. Ал эмне? Акылынан адаштыбы? Алоокенин чочулаганынан алдастап калдыбы? Болбосо мындай учурда суу адамдын оюна ууга баруу келеби? Аябай ачуусу келген Жакып Манаска улурая карады. Балам, сен тамашалап жатасыңбы же чын сүйлөп жатасыңбы? Ачууланган жашырбай ызырына сурады Абушка. Ата, сөзүңүздү түшүнбөдүм. Таңдана карадыга Көктүгүлгачан Манас. Түшүнбөдүм деп коет, Жубарымбек. О өтөт кыжырданды Жакып. Тегерегибизди бүт жоо каптап турса, Алооке каныбызды ичем деп турса, сен кайдагы уу жөнүндө сүйлөп жатасың, балам? Алооке турса тургандыр. Камырабай жооп берди Баатыр. Биз андан коргонуу үчүн тиешелүү чараларды көрүп, жоокерлерибиз шайма-шай турушат. Эл журт отурукташып, жайланып алганча, мен анча-мынча арткар бугуларды атып, чер жазып келсем, эмне болмок эле? Сен эмне деп жатканыңды түшүнүп жатасыңбы? Өкүрүп жиберейин, деди жаны кашайган Жакып. Эгерде сен ууга кетип калсаң, ошол кезде калмактар бизге чабуул койсо, аскерлерди ким башкарат? Каны жок эл журт аларга кантип каршылык көрсөтөт? Эч ким бизге азыр кол салбайт. Атасынын кызарып татарганына күлүп жиберди Манас. Анын үстүнө мен ууга бир айга эмес, 2-3 күнгө болгондо тетиги көрүнүп турган тоолорго кетип баратамын. Эгерде кандайдыр бир коркунуч пайда болсо, кабар берсеңиз, мен заматта жетип келемин. Жакып канчалык жалынып жалбарса да, Манас анын сөзүн укпай, эртеси күнү таң атканда 60 жигитти кошча алып ууга жөнөдү.
Buna hurmatlı yoldaşlar, bizim vaktimiz sonuna jetti. Sizler menen kayradan yoluşkança hoş bulduk.